Бүгүн 3 май өлкөбүздө болуп жаткан кыргыз-тажик окуяларына жана Борбор калаада өтүп жаткан митингдерге байланыштуу кыргыздын алдыңкы чыгармачыл инсандары жана коомдук ишкерлер кыргыз элин биримдикке жана ынтымакка үндөп, кыргыз элине кайрылуу жасады. СССРдин эмгек сиңирген артисти Самара Токтокунова азыркы учурда элибиз өтө кооптуу абалда тургандыгын жана ушундай учурда баарыбыз бир муштумга биригип өлкөбүзгө салым кошоорубузду белгилеп өттү. 2 күндөн бери болуп аткан Баткендеги болуп аткан окуяны көрүп алып аябай жаман болду. Как будто мындай өзүбүз барып катышып аткандай аябай ичинде жүргөндөй аябай кыйналып кеттик да. Чындыгында Кудай ошондой жаман нерседен алыс кылсын. Бул эң жаман нерсе. Эли журтубуз илгери согушту да көргөн 45-жылдардагы. Анан эми карачы, жакшынакай гүлдөп, сонун турмушубуз жакшынакай болуп, жакшы жашап атканда момундай окуяны болуп кетиши бул биз үчүн, энелер үчүн, апалар үчүн, аял зат үчүн, мына жаш кыздарыбыз үчүн өтө оор нерсе бул. Ошон үчүн мен Баткен элине, боордошторубузга, эли журтубузга, өзгөчө баткендиктерге мен мындай салаваттуулукту, тынчтыкты, биримдикти энелер кичине оорбасырлыктуу болуп, мындай чагымчыл күчтөргө алданып кетпей, ошолорго мындай кандай деп айтсам эми, өтө мындай ички дүйнөсү менен жамандыкка кирип кетпей, ошо элдин келечегин, элдин тынччылыгын, бала бакырасынын жакшы жашоосун, тынчтыкта жашоосун тилеш керек деп ойлойм да. Мен ушу Баткен элине, боордошторубузга тынччылыкты каалайт элем. Мындай жамандык экинчи болбосун. Илгери согушту көргөн элдер далай согушту көрдү. Канча аталарыбызды, энелерибизди жоготтук илгерки учурда. Анан эми жакшынакай жашап келатканда мындай чагымчыл иштердин, согуштун кыргыз элине кереги жок. Митингдер боюнча да айттыңыз, ынтымак боюнча. Анан кийин эми эң негизгиси мындай кырдаалдан чыгып кетиш үчүн элге ынтымак, биримдик керек. Туура түшүнүү керек, туура көз караш керек. Энелер өзгөчө ынтымакты каалайт, тынчтыкты каалайт. Келечекте өсүп келаткан мына жаш небере чөйрөлөрүбүздүн келечеги эмне болот? Ошон үчүн айланайындар. Баткендик боордоштор тынчтыкты сактап, ынтымакты сактап, илгертен бери кыргыз эли ынтымакта келген, жакшы бири-бирин түшүнүп, жакшынакай жашап келгенбиз. Эми мындан ары дагы кыргыз эли тынчтыкта жашасын. Мен тилер элем, каалайм, тилейм, элден суранам. Баткендиктер айланайын, эл журт ынтымакка келип, мындай жаман ишке киришип кетпегиле, алаксытканга кирип кетпегиле. Эми баягы бизге каршы чыгарып аткан октор эми согуш ачкандар эми түшүнүккө келер, эми биримдикке келер. Ошон үчүн элге мен тынччылык каалайм, айланайын. Биримдикте болгула, тынчтыкта болгула. Өзүңөрдүн небереңерди, чөбөрөңөрдүн келечегин ойлогула. Ал эми коомдук ишмер Авазбек Дооронбаев мекенди коргоо ар бирибиздин милдетибиз экендигин белгилеп, буларга токтолду. Кечээ мурдагы ошо жаштар чогулду, ардын жанына чогулуп, ошо баягы жанагындай уна берген экен барам деген жигиттерге. Эми барабыз дешпи башында. Жанагындай автобус берген экен, жанагындай военный уналардан коюп берген экен, бирок эч ким барбаган да. Ошон үчүн мен ойлойм, андан көрө баягы тынч эле өзүңөрдүн оокатыңарды, өзүңөрдүн ишиңерди жасаган туура. Согуш бул деген өтө чатак нерсе. Ал жерде ким тирүү калат, ким аман калат белгисиз. Буну жерибизди, мекенибизди коргош ар бирибиздин жүрөгүбүздө бар. Бирок bunun da жолдору көп. Кандай коргош керек, кандай жумуш алып барыш керек. Автомат кармаган кишиге башка да автомат кармашы мүмкүн. Сондуктан мен ойлойм, андан көрө тынчтык, дипломатиялык жол менен баарын чечиш керек. Элибизге, жерибизде каалоорун тынчтык, аманчылык, бүгүн орозо маалында орозобуздар кабыл болсун. Бардыгыңыздар ден соолук, ынтымак, тынчтык калып кетет. Күч биримдикте.
Эске сала кетсек, 28 апрелде Кыргыз өлкөсү менен коңшу Тажикстандын чек арасындагы абал 29 апрелге карата күчөп кеткен. Адам өлүмүнө алып келген Баткендеги кандуу кагылышуу 28 апрель күнү кечинде башталып, ок атылып, чыр-чатак 2-3 күнгө созулуп кетти. 10 миңдеген адам жанын арачалап, турак жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Баткен менен Лейлек райондорунун чек арага жакын жайгашкан айылдары өрттөнүп, үйлөр, социалдык объектилер бүлгүнгө учурады. 1-майдан тарта эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин абал турукташа баштап, чек ара тилкесинде тартылган аскер техникасы, күч түзүмдөрү чыгарылды. Ушул тапта аймакта кырдаал тынч. Тургундар айылга кайтып, Кыргыз Республикасынын бийлиги келтирилген зыяндын көлөмүн эсептеп жатат.